ипотекага батир алса болобу? Так жана айкын жооп берүүгө аракет кылалы бул сурооңузга. Ипотека оң кол, кредит сол кол. Эмнеге экөөнү бөлүп көрсөтүп атам? Ипотека бул кредит эмес, кредит бул ипотека эмес. Экөө эки башка нерсе. Бирок Орто Азияда, СНГда, бизде КМШда көбүнчө банк системасы кредит, Аллах арам кылган кредит, рибан наса дейт, ошо менен иштейт. Ошондо бул жана сиз сурап аткан, айтып аткан ипотека сөзсүз эме менен иштеп калган, кредит менен тыгыз иштеп калган. Негизи шарият ипотека адал эле муну бай он бит таксид дейт. Мисалы, менин китебимди сиз мына могул аппаратты Улан мырзабыздын сабак сапаттуу болсун деп анча-мынча эң Кыргызстанда менмин деген телеканалдарда жок могул аппаратты мен сизге саткан атам. Нак алсаңыз, мисалы мен баасын билбей, нак алсаңыз, нактылай азыр алсаңыз 500 деп атам. Бөлүп алсаңыз 700 деп атам. Ортодо $200 разница болуп атат, ажырым болуп атат. Ушул риба болбойт. Анткени бул бир учурда болуп атат. Бир убакыт күттүргөндүн барабарында эмес. Процент убакыт күттүргөн үчүн болуп атат. Сиз менин карзымды бир аз кетенчиктетип күтүп аткан үчүн, ошол күтүп атканым үчүн төлөп атам, мөөнөт үчүн төлөп атам деген жок. Ипотека аслысында адал болуп эсептелет. Болгону бизде сураш керек булардан, ипотека берип аткандардан. Бөлүп төлөйм, кечигип калсам пеня кошулабы? Кошулат. Демек ушул жерден бул арам болуп калып атат. Баш